Өмір байлығы ден соолук, ар дайым саламаттыгыңызга кам көрө билиңиз. Сизди жана дагы келечек муунун ден соолугун ойлогон эфирде пульс көрсөтүүсү. Берүүнү мен Азамат Байетов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы бир өзгөчө тема үстүндө кеп козгойбуз. Тактап айтканда, мурдагы жума коопсуздуктун алдын алуу, деги эле кырсыктарда алынган травмалар, жарааттар, аларды кантип биз ооруканага жеткиребиз, негизи жараат деген эмне? Кантип таңабыз, кантип дарыланат, ушул суроолорго биз бүгүнкү берүүдө кененирээк жооп беребиз. Студиябыздын коногу менен тааныштырып өтөйүн. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын сынык жараат бөлүмүнүн травматологу Азамат Рыскулов. Саламатсызбы, доктор? Студиябызга кош келипсиз. Кош келдик. Жана эфир сыртында маектешип атканда, негизи азыр мына сезон, жайкы сезон эс алууга чыгып атышат. Негизи анан бизге травма ушул жараат жол кырсыктарынан көп келет деп айттыңыз. Азыркы учурда операциядан да келдиңиз. Негизи сиздердин жумушуңуздар оор, кырсык болбосун дейбиз, бирок ушул айттырбай келген кырсыктан алган жарааттар, алардын түрлөрү, ушул боюнча бизге кененирээк маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул айта кетейин дегеним, азыр мына жаз башталып, тала түздөө иштери башталып, көпчүлүгү мына маяккаларга чыгып, ошондой эле авария учурап калса, же болбосо бир дарактан жыгылып түшүп, желени сындырып алганда, бизге бейтаптар биринчи очередь туура эмес келип калышы да мүмкүн. Кандай туура эмес дегеним, бул деген ошол сынып калганда сыныктын эки түрү болот, ачык жана жабык дегендей. Ачык бул ошол сөөк сынып, скелеттин тери булчуңдан чыгып, жанагындай теринин катмары көрүнүп калган. А жабык сынып дегенде ал сынып, бирок канабай тери булчуңун жаракат алдырбаган болот да. Бул биринчи очередь эле ошо сынган кезде туура иммобилизация деп коебуз биз. Ошол туура алып келишибиз керек. Эмне дегенде, ошол сынык боюнча жана шакшактабай алып келе турган болсок, биринчи очередь бул ошол ар бир скелет булчуңунун жанында кеткен артерия, вена кан тамыры, андан кийин нерв системасы болот. А сынган жерде сөөктүн учтары курч болуп, бычактай курч болуп калат да. Ошол 2-3 системаны үзүп койсо же кесип салышы мүмкүн. Ошондо бул деген бүт нар жака өткөн азык зат буулаттагын бул некроз ткандардын өлүшүнө алып келет. Демек, шакшактабаш керек ал жерде. Жок, же түздөп алып барыш керек, жагандай болуш керек. Туура шакшактап алып келиш керек. Сынып калса, ошол боюнча жанагы сыныкты эки жака кыймылдатпай шакшактап алып келиш керек. Бирдей алып. Бирдей алып келиш керек. Андан кийин экинчи маселе бул мына тоо түздөө, тала түздөө же болбосо алыксыз жолдо аварияга учурап, ошо биз айтып аткан ачык сынык болуп калса, азыркы кезде мен билишимче бул 30-40% гана, пайыз гана машиналарда аптечкалар учурайт. Негизинде машиналарда аптечка болуш керек. Биринчи жардамды көрсөтүүчү ошол ачык сынык болгондо ошол жерге микроб түшөт. Ошол жерде биринчи жардам ошол спирт болуш керек. Спирт менен обработкалап, жана жараатты кан токтотуш үчүн перекс менен жууп тазалап, андан кийин ошол жугут деп коебуз, жана байламта деп коебуз, резиной. Ошол кан тамырды бууп, канын токтотуучу, андан кийин үстүнө жана давящий повязка деп коебуз, ошол артерия жана вена кан тамыры же бир жери кесилип кетсе, ошол жерге асептикалык жанагындай салфеткалар болот. Атайын ошолорду коюп, катуу таңып алып келгенге, мындай айтканда, шарт болуш керек. Ошон үчүн ар бир машинада аптечка болуш керек, же болбосо ар бир үйдө аптечка болуш керек. Сөзсүз түрдө. Жарааттын жанагы ачык түрү боюнча айттыңыз, бул сыртка мисалы үчүн сөөктөрдүн оркоюп чыгып калышы, тамырлардын кесилип кан агышы. Мисалы үчүн артериядан аккан кан мындай атырылып аккан болот. Ооба. Анан ошол учурда эгерде бул жакта адам өзү шок болуп, ал жакта жарат алган адам өзү шок болуп атып, кантип таңышты деле билбей калабыз да. Мисалы үчүн ошол канды кантип токтотуп калыш керек? Ал кезде ошол биз айтып аткан артерия жана вена кан тамыры деп коебуз. Артерия кан тамыры бул жүрөктөн кеткен кан тамыр. Бул мисалы үчүн жана давление, артериалдык давление деп коебуз го, кан басым деп коет. Ал деген жүрөктүн согушу менен ада өтө катуу давление болуп турган, ал өзү пульс иртетип, мындай айтканда, басым менен күч менен кан соолуп турат. А вена кан тамыры болсо, бул бүткүл денеден кайра жүрөккө келүүчү кан тамыр болот дагы. Силер айткандай, артерия кан тамыры жараат алып калса, бул мындай кылып басым менен кан чачырап баштайт. Фонтан сыяктуу баштайт. Ошол кезде кандайдыр болбосун таза материал болобу, же болбосо жана жолукча болобу, өзүнүн кийими болобу, ошону сөзсүз ошол артерия кан тамырга басып, кысып туруп, биринчи жардамы
таңу керек қатырып. Екінші жардам ошол резина болсо, бул деген көбүнчө өйдөнкү эки кол жана эки бутта болот бул тамырлар. Ошол кезде ошол кайсы жерден кан алса, ошонун үстүнөн 4-5 сантиметр болуп дейбизби же 10 сантиметр дейбизби, ошол резиналуу жүгүт деп коебуз. Ошо менен катуу байлап кан токтотуу зарыл. Андан кийин ошол токтоткондон кийин ошо оркоюп чыккан сөөктө микроб болушу мүмкүн. Ошол жерде бир сыйра обработкалап, жана микробдорду тазалап, андан кийин ошол жерге таза стерильный салфетка болсо жакшы болмок, коюп, андан кийин таңып алып келиш керек. Алып келгенде дагы шашак коюп, жанагы сөөк жылып, эки жака жылып, жанагы артерия вена кан тамырында жарат алдырбаш үчүн, нерв системасын жарат алдырбаш үчүн шак коюп келишиңиз керек. Ал деген тез биринчи тез жардам келги чейинки жардамдарлар. Бирок сөзсүз түрдө ошол тез жардамга кабардаш керек. Сөзсүз түрдө. Анан жүгүт боюнча айттыңыз, мисалы үчүн ал резина, кичинекей резинаны колубузга байлаганда бул жактан кан өтпөй калганда учурлар болот да. Ошол жүгүттү убактысы канча, мисалы үчүн медпунктка барганга чейин балким чечип дагы кайра таңып туруш керекпи же ошол бир танган бойдон жеткириш керекпи? Туура айттыңар. Эмне дегенде могу чыканактан ылдый билектен деп коелу, билек сөөгүнөн кан тамыр жарат алып калса, ошонун үстүнөн байласак, сен айткандай 1 саатка жетпей, ал жерде кан айланбай, колубуз мындай айтканда чымырап уктай баштайт, сезүүсүн жогото баштайт. Ал учурда эч кандай ачып кайра таңыштын кереги жок. Ошол биздинче жардам көрсөтө турган же болсо ошол жакын арадагы больницаларбы, ошол жерге жеткизгенде эч нерсе болбойт. Ал жерде мындай айтканда кол баардык деңгээлде жаракат албайт. Түшүнүктүү. Эми жабык жаратка келсек, мисалы үчүн ачык жарат көзгө көрүнүп атат, ошол жерди таңыш керек экен, ошол жерге жардам бериш керек экен деген сезим болот да. Деп ошол жерге барып, мисалы үчүн чуркап ошол жерди кармап таңышы мүмкүн. Жабык жаратта, мисалы үчүн ичтен кан кетип аткан болсо, сырттан кандай адамга билинеби бул жакта? Жабык жаратта, бул деген жабык жаратта сен айткандай бир жери сынып калса дейли, болбосо мына ошол колу буту сынганда, ошол жерде жабык жараттар деле жанындагы кан тамырды кесип же болбосо жарып койсо, ошол жерде шишип, чоң шишик пайда болот. Ал деген уже ал жерде кан уюп гематома болуп атат дейбиз. Көгөрүп. Ошол кезде не кылыш керек? Биринчи жанагы эле шак таңып, аны тийбеш керек. Кээ биркилерде бизде ал сыныктын да эки түрү болот. Жабык сыныктындагы сөөктүн сынып, ордунан жылып кетүүсү жана жылбай турганы болот. Мындай айтканда жарака деп коебуз биз. Ал кезде биздикилер көпчүлүгү жанагы сынып кетти деп сыныгчыга алып барып, жанагындай талаптарга алып барып, алар рентген снимоги жок, рентген кагазы жоктур эле, ал чыгып кеткен, бул жерден мен салам деп тарткылап кайра ошол сыныкты ордунан жылдырып жүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн эч качан рентген кагазы жок, бир диагноз койбой туруп, аны тарткылап салам деп бир мындай айтканда манипуляция кылбаш керек. Мисалы үчүн ошол сөөктөн сынгандан сырткары автокырсык дейбиз, жол кырсык, ар кандай кырсык, балким ошол дарактан түшүп кетүү, боор эзилип калуу же кандайдыр бир ички органда, ошол жүрөк дейбизби же башка жери сөөк сынбастан эле ошол орган жабыркаса деле билинет да. Кантип байкайбыз? Бул сен айткандай туура эле, бул адам баласын жаратканда ошол назик болгон биздин мээ системабыз биринчи очередь ушул баш скелетине камтыган. Жарат алганда бул баш системадан жаракат алса, мээнин кан тамырлары жука болгондуктан жарылып кетиши мүмкүн. Ошол кезде бейтапта кандай клиникалар аныкталат. Бейтап өзүнө келе албайт, сүйлөй албайт, өзүн биле албайт. Мындай айтканда комага түшүп калышы мүмкүн. Эстен таанып. Ал эми экинчи жаракат бул көкүрөк көңдөөлөр деп коебуз, көкүрөк көңдөөлөр кабыргалар. Кабыргалар системасы деп коебуз. Кабыргалардын ичинде эң мындай биз айтканда жизненно важный, жашоого өтө керектүү органдар жайгашкан. Ал жерде жүрөк, өпкө, сен айтып аткан ылдый жагында бооло жайгашкан. Алар жаракат алса, мисалы үчүн өпкө кабыргалар сынганда дагы ачык жана жабык деп коебуз. Жабык сынганда деле ушул өпкөгө жанагы скелет булчуңу сайылып калса, адамда уже дем алуу начарлай баштайт. Ал эми боор системасы же болбосо ошол коктал системаларына, мына ичеги системаларына травма алганда, биз тупой травма деп коебуз. Ал жерде ички кан агуу башталат. Ошондо бейтапта өзү ички оорусуна жалып кылып, мындай айтканда дарттана баштайт.
Түшүнүктүү. Сөздүн башында, эфирдин башында айттыңыз, мисалы үчүн эс алууга азыркы көп чыгышып атат деп, ал учурда мисалы үчүн автокырсыктан сырткары деле ар кандай жандыктан травма алып, мисалы үчүн чаян чагып же жылан чагып же ушундай бир зыянкечтер эгерде денеге кандай зыян келтирген болсо, ошондой учурда биз эмне кылышыбыз керек? Мисалы үчүн чаянды алып турган болсок, ал уулуу болушу мүмкүн да. Ошондон алган травма болсо кандай кылынат анда? Чаяндан аз мынау тала түздө маявкага чыгып атабыз туура эле. Ал жерде ар кандай жөргөмүчтөр бар, уулуу, жанагындай чаяндар бар. Азыр бизге уже мынау күн ысып, мына 1 майдан бери 30 градуска чыккандан кийин ошол курт кумурскалар көп сыртка чыга баштадыган бизге уже бейтаптар чаян чагып кайрылган бейтаптар болуп атат. Аларда биринчи очут ошол чаккан жеринде катуу ооруксууну пайда болот. Ал учурда сөзсүз биз ооруну калтыруучу дарылар жасайбыз. Мындай айтканда местный анестетиктер деп коебуз, биз болуш ушуларды жасайбыз. Андан кийин ар бир бейтапта өзүнүн жөндөмдүү иммунитети болот. Бул деген кээ биркилерде кадимки ары чакса дагы аллергиясы болот. Ал учурда сөзсүз ушул кайсыл жерине чаккан карайт. Мисалы үчүн моюн жана ооз көңдөөнөн чабылса, ал учурда биринчи ошо дем алуу системасын алып токтотуп коет. Дегенде ал жерде шишик пайда болот дагы дем алуу системасын тосуп калышы мүмкүн. Ушул кезде сөзсүз реанимациялык жардам көрсөтүлөт. Ал эми сен айтып аткан тала түздө болсо, дем алууга мындай айтканда шарт түзүп, ошол чаккан жерин жакшы обработкалап туруп, тез мындай айтканда больницага алып келүүгө аракет кылыш керек. Сурайын дегеним, мен кичинекей мезгилимде эми баарыбыз айылда чоңойгонбуз, ошол чаян чаккан же кандайдыр бир жылан чаккан учурда ошол жерди эле тиштеп туруп эле соруп ташташ керек. Ал уусу тарап кете электе деген нерсе бар. Анан кийин ошол жерде бизди дарыканага же ошол больницага, ооруканага алып барбай эле туруп эле дароо молдого алып барыш керек да. Демек, молдо дем салса, анын уусун 100%га жок кылат деген түшүнүк барбы? Жок, ал буга чейин эми болуп келген, азыр медицина өнүккөн, 21-кылым. Ал жерде баардык эле ошол чаян болобу, башка нерсе уу болобу, же бир нерсе деле зыяндуу нерсе деле бир ууланган буюм болобу, бир жерибизди кесип кетсе деле, анда эч качан ооз менен соруп, жанагындай биринчи жардам көрсөтпөш керек. Ал деген ооздо биринчиде эң көп инфекция болот. Ал жерде инфекция түшүп калышы мүмкүн. Андан кийин жанагы дем салып дегендер бул медицинада жок. Адамды ал деген өзү самовнушение. Түшүнүктүү. Эми көздүн жаратына келе турган болсок, мисалы үчүн көзгө бир нерсе сайылса, ошол дарактан бир нерсе үзүп атып, көзгө бир нерсе кирген болсо, же кислота төгүлгөн болсо, кандайдыр бир суюкту кирген болсо, ал учурда кантип жардам бере алабыз ошол травмага? Туура, көз деген бул өтө назик нерсе. Көз жаратында өзүбүз үйдө билип ар кандай нерсе менен жуубашыбыз керек. Бул назик болгондуктан өзүбүздүн үйдөгү кадимки эле суу менен жууйбуз. Сен айткандай бул ар кандай нерсе кездеши мүмкүн, бир нерсе кирип кетиши мүмкүн. Өзүбүз үйдө чукулап алам деп башка нерсени артык кылам деп тыртык кылып алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз өзүн кесип жанагы окулист деп коебуз, көз доктурга кайрылышыбыз керек. Ага чейинки биринчи жардамды бул өзүбүздүн жөнөкөй эле дистилленген суу менен жууп тазалап турушубуз керек. Ашыкча нерсенин кереги жок. Ооба, кереги жок. Түшүнүктүү. Мисалы үчүн бир нерсеге сууга күйгөн болсо, же болбосо отко күйгөн болсо, ал учурда денеге, мисалы үчүн кийим отко күйдү дейли, ошол жерде денеге жабышып калды. Мисалы үчүн ошол денесин алып салыш керек деген бар. Бул туурабы же негизи албаш керекпи? Ошол учурда травмага кантип жардам көрсөтө аласыз? Туура, бул күйүү системасында күйүү деп коебуз. Бул бизге кайрылат. Көбүнчө бул эки түрдүү болот. Жана химикаттар менен болушу мүмкүн. Андай көп кездешет, бул аккумулятор жана кислотасы менен күйүп келгендер болот. Же болбосо жанагы отко күйүп, биз кийген кийимдерибиз азыр 70-80% синтеткадан турат. Синтеткада күйгөндө бул биринчи очередь эрип туруп, денеге жабышып калат. Андан кийинкиси ошол кайнак сууга күйүшү мүмкүн, же отко күйүшү мүмкүн. Бул кезде бизде көп болот, көп кездешет. Айыл жергелеринде, алыс жергелерде сен айткандай ошол жерде жана эмне жабышып калса сыйрып алып, өз билендик менен үйдө башка майлар болобу, же болбосо жанагындай пасталарды коюп. Мисалы үчүн картошка коёт, же май коёт, же сиз айткандай паста коёт. Бул туура эмес экен демек. Туура эмес ал. Ал кезде биринчи очередь
биринчи үйдө жардамы эми баардыгыбыз азыр шаарга жакындап калдык. Айыл жергелерде эле медпункттар бар. Бул жерде сөзсүз өзүнүн специалистине кайрылыш керек. Неге дегенде ал жерде күйүп жабышканда бир ошол тери астындагы кан тамырларга жабышып калса, биз ала турган болсок, сыйрып койсок, ал жерде кан агуу пайда болушу мүмкүн. Аны биз токтото албай калышыбыз мүмкүн. Андан экинчиси, бул жанагындай ар кандай нерселерди коюп, кайра биз мындай айтканда ал күйүү системасынын өзүнүн стадиялары биринчи, экинчи, үчүнчү степендер деп коебуз. Ошол степенде күйүп өтүшкөндөн кийин жанагы мына алакандары күйгөндөр көп кайрылат, жана жаш балдар. Алакан териси күйгөндөн кийин ичиндеги жанагы связка деп коебуз, сухожилие деп кол кыймылдатчу. Ошолорго чейин күйүп катып калат да, анан үйдө сен айткандай жана мазь коюп, же бирдемке кылып биринчи жардам көрсөтөт да, ошентип жүрүп жакшы болуп кетип айыгып. Бирок тилекке каршы өзүнүн кесиптеринде кайрылбаган үчүн барып контрактор деп коебуз, тери жетишпей ошол колу толук жазылбай калышы мүмкүн. Толук ачылбай калышы. Бир гана алакан эле эмес, колу болушу мүмкүн. Ар кандай муунун жанына күйгөндө тери сөзсүз тартылат да, ошол боюнча жана тыртык болуп бүтүп калат да. Кийин уже бүтүп, ошол дефект болгондон кийин бизге кайрылгандар көп болот. Түшүнүктүү. Өзүңүз айткандай эле жараттын түрү көп, бирок ошого карата аны дарылоонун дагы түрү бар. Мисалы үчүн ошол сынды дейли, колдун бул жерден сынды, ошону сиздерге барганда дарылап, операция болуш керек болсо операция кылып, анан мисалы үчүн шакшак гипс коюлат. Ошол учурда гипсти канча бир мындай убакытка белгиленет да. Мисалы үчүн ошол убакыт аралыгында сиздерге келип туруш керек. Пациент келбеди, өз билимдик менен үй шартында ошол гипсти убакытта мөөнөттүн мурда алып салды. Кайдыгер карады, андай учурда ошол жараттын экинчи түрү да пайда болушу мүмкүн да. Ооба, бул учур көп кайталанат. Бизге биринчи жардам, амбулатордук жардам жана стационардык жардам деп коебуз. Стационардык деген бул ошо операцияга муктаж, то есть ал больницага жатып, толук түрдө чыгыш чейин дарыланыш керек болуп калат. Экинчи жардам бул сынык ордунан, жана айтып атпайбызбы, сынгандан кийин ордунан жылуу жана жылбайт да. Анан ордунан жылып кеткен болсо, биз ошол түрдө жана билек сөөгүнөн болобу түздөп, ошол жерге ордуну калтырчу дарыны берип, түздөп гипс салып берип, андан кийин контрольный рентген тартып, ошо бейтапка көрсөтүп, могул сыныкты кандай сынган, жылган эле ордунан кандай келип калганын көрсөтүп, үйүнө жөнөтөбүз. Тилекке каршы сен айткандай, алар өзүнүн жашаган жеринде хирург болобу, ошо травматолог учетто туруп, ошол жерден ар 10 күндө болбосо 7 күндө, 15 күндө барып ошол жерде врачтын көзөмөлүндө отуруш керек. Бизде гипс салып бергенден келбейт дагы, үйүндө жүрүп, жанагы колун шишеге кайтып, жанагы биз түздөп берген сынык ордунан жылып кетип, кийин мындай айтканда колу катып калгандан кийин кеч болуп анда келет. Ал учурда сөзсүз гана жанагы операциялык кийлик күчү болуш керек. Ал жерде сындырып кайра ордуна туура коюшка туура келип калат. Түшүнүктүү. Сөөктүн бекем болушу үчүн, морт болбой, бат сынып кетпеш үчүн кандай азыктарды сунуштайсыз, же болбосо ошол жараттан кийин сөөктүн бат бүтүшү үчүн эмнелер керектелет? Бул дегенде биринчи очередде мен сунуштай турган нерсем азыркы кездеги мындай айтканда сыныкты дарылоо эмес, сыныктын алдын ала мындай адамдарга эскертип кеткеним жакшы го дейм. Азыркы кезде биздин жаш балдарыбыз ушул телефон ойноп, үйдө кыймыл аракет жок, спорт менен машыкпайт. Чоң кезде деле уже чоңойгон биздин өзүнүн ата энелерибиз деле кыймыл аракет азайып кетти. Бизде азыр өзүңөр деле көрсөңөр баардыгын мындай отуруп сидячий образ жизни болуп кетти да. Кыймыл аракет жоктугунан, кыймыл аракет жок болсо, бул скелет булчугунда канча кыймыл аракет болуп турса, ошончо зат алмашып, жанагы туздар сыртка чыгып, кальций, минералдар зат алмашуу жакшырып болуп, сөөктүн бекемдүү болот. Бизде билесиңер 40-50 жаштан кийин уже мындай айтканда кыймыл аракет аздыгынан сөөк борпоң боло баштайт. Кимге мен айтайын дегеним, биз сыныккандан кийин жана сен айткандай гипс салып берип, же операциядан сөзсүз кальций жазып беребиз. Молочный продукталар, сүт азыктарын, жана кальций бар, составында кальций бар азык заттарды көбүрөөк жазып беребиз. Бирок ошону сөзсүз түрдө ошол бир жери сынып, андан кийин доктордун жазып берген эмес, аны өзү 40 жаштан кийин 1 жылына 2 жолудан мындай өзүнө курс кылып ичип туруш керек.
кальцийди. Же болбосо сүт азыктарын көбүрөөк азыктандырыш керек. Түшүнүктүү. Жарааттын эми баш бөлүгүнө келели. Мисалы үчүн автокырсыктан баштан жараат алды дейли, же кандайдыр бир кырсыктан ошо баштан жараат алган учурда ошонун кооптуулугу андай учурда биз кантип жардам бере алабыз? Сиз айттыңыз, бул мээ системасы депчи. Ошондой учурда мээге кандайдыр бир травма болсо, дарылангандан кийин эле анын өнөкөттөрү болобу же кандай болот? Бул жерде эң эле биринчи жардам көрсөтүүдө да туура көрсөтүү зарыл, сөзсүз. Эмне дегенде бул баш мээ менен биз жүлүн системасы деп коебуз. Жүлүн системада бул баш системадан баштап жүлүн системадан кетип баардык органдарга кеткен нерв башкаруу башталат. Ал жерде ошол мына айтканда моюн жүлүндөрү деп коебуз. Ошолор сынып же болбосо эме кылганда эч качан барып жардам көрсөтөрдүн алдын көрүшүбүз керек. Кандай абалда турат ошол бейтап. Ошого карап жаткырып, түздөн түз жаткырып, жана дарттанып, моюнум ооруп атат, же колум чымырап атат, же башым көтөрө албай атам десе, башымды эч качан өзү кыймылдатып көтөрбөшүбүз керек. Биз деген ал жерде сынып, өзү жана нерв системасы үзүлөйүн деп калса, аны кыймылдатып козоп коюшубуз мүмкүн. Ошол кезде бейтапты чалкасы менен жаткырып, тез жардам келечегин күтүшүбүз керек, же болбосо жанагындай носилка деп коебуз, ошондой жасап, тоо түздү олобузбу, аны отургузуп, же жанагындай кылып бастырбашыбыз керек эч качан. Ошол жаткан абалда чалкасы менен болобу, ошол шакшак эме жанагындай шакшактап, носилка менен алып түшүбүз керек болуп калат. Анан баш мээсине алып келген болсок, бул жанагы айткандай эле баш мээси катуу жабыркаганда бейтап андай сүйлөй турган абалда болбойт эч качан. Ошон үчүн ал кезде дагы уже бир гана баш скелети моюн скелетине туташ турган үчүн ошол моюнду дагы текшерип, жанагы мен айткан жардамды көрсөтүш керек. Болушунча кыймылдатпаганга аракет кылыш. Болушунча кыймылдатпай аракет кылыш. Бизде тескерисинче кыймылдатып көрчү, дагы бир убакыт өткөндөн кийин дагы кыймылдатып көрчү, кыймылдай экен деп. Ооба, бизде кыймылдатып көрөт, аны саз кеңеси ошол айылда бир сыныгчы болот, жанагы ошолго апарып ал бир эки тартылап көрөт. Анан кийин жанагы оорусу күчөйт. Болбой калган учурда. Болбой калгандан кийин 2-3 күн күтүп, анан 2-3 күндөн келет. Мына болбой атат деп. Андайлар тилекке каршы көп кездешет. Түшүнүктүү. Дагы бир акыркы суроолордун бири бул эл арасында колдонуп эле келген, мисалы үчүн ошол учурда жумуртканы чагып туруп эле ошол жерге сүйкөп, дагы кайра таңып коет. Бул канчалык меңге жардам бере алат? Бул илгертен ата бабаларыбыз колдонуп келген, бул азыр деле биз тилекке каршы бейтаптарга жанагы шишиктерине, же болбосо гипс салгандай мыналарды ичесиң, мындай кыласың десе, айтат тукум сүйкөп койсоң болбойбу деген нерсе дагы эле бар. Бул илгери билишимче бул жанагы материалды уруп, анын үстүнө тукумдун сарысын сыйпап, анын үстүнөн дагы сүртүп, бул гипс катары колдонуп келген. Катуу кармап туруш үчүн. Катуу үчүн гипс катары колдонуп келген нерсе бул. Азыркы кезде 21-кылымда бул жардам бербейт демек. Жардам бербейт. Түшүнүктүү. Суроого толук кандуу жооп ала алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ошол учурда көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Доктор, сөзүңүздү жыйынтыктап, балким биздин көрөрмандарга айта турган сөзүңүз болсо, эркин микрофон. Айтайын дегеним, баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Биз жери сынып, жаракат алгандан кийин гана жардам эмес, ошол жаракат алдын ала ар бир адам өзүнө кооптуу болуш керек. Мына акыркы кездерде айтып атабыз, мына 8-ден 12 майга чейин ошол жол коопсуздугу боюнча деп атыпсыздар. Туруп эле бул деген жолдо жүрүү эрежелерин сакташыбыз керек, ар бирибиз сакташыбыз керек. Бул жерде шопурлар гана мындай айдап, мындай ДТПларга учуратат эмес, ал жерде ошол жолдон өтүп кетаткан жүргүнчү дагы өзү карап, кайсы учурда өтөт экенин байкап өтүш керек. Бул деген бир шопур деле өзү отуруп жакшы адам машинасына бир 5-6 адам салса, же бир адам салса, өзүнүн жанына эмес, ошолордун жанында аманат. Ар бири өзүнө жоопкерчиликти алып, этияттоо зарыл. Мына азыр тала түздөр башталды, эгин-тегин эгилип атат. Жана айткандай, бизде мына эртең дарактарда мөмөлөр пыша баштайт, гилястар, ошондо даракка чыкканда этиятташ керек. Ар бир адам өзүнүн коопсуздугун сакташ зарыл. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Албетте берүүнүн акырында айткыбыз келет, жараткан бөөдө кырсыктан сактасын. Саламатта туруңуздар.